Assalamu alaikum, урматтуу Сооронбай Шарипович, биздин Кыргыз Республикасынын президенти, урматтуу Россия боюнча посолубуз. Мына бүгүн 17 июль 2020 жыл. Биз мынау Оренбург менен Самаранын ортосундагы Бузулук айылында участкада өзүңүздөр көрүп жаткандай ушул жерде чогулуп өз мекенибизге кетели деп жүрөбүз, келдик. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой 2020 жылдын 1 мартынан баштап карантин бардык өлкөлөр боюнча 4 айга созулгандыгына байланыштуу бүгүнкү күндө ушул жерде турган жарандарыбыз, бул эле эмес, бардык жерде турган ушул биздин кыргыз жарандары кыйналып, кысталып 4 ай бою ушул квартирага 5-6 миңден акча төлөп, өздөрүнүн чөнтөгүнөн ошол тамак аш ичип, ушул жерде кыздарыбыз келип иштейбиз деп, анын олтуна жанагындай карантинге дуушар болуп, ушундай бир чоң акыбал, начар акыбалга кабылдык. Бүгүнкү күнү ошол карантин бир айдан бир айга жылып отуруп, мына бүгүн июлдун 20-сы болду. Июлдун 17-си 20-сы болду. Урматтуу агайын туугандар, биз бул жерге эркибиз менен келип, ушул жакшынакай биз кыргыз жергебизге кетели деп чогулуп атабыз. Кыргыз мигранттарынын арасында өзүбүздүн жакшынакай 18 жаштан баштап кыздарыбыз бар, карындаштарыбыз бар, эжелери бар, такалдар турат. Боюнда бар кыздарыбыз, келиндерибиз турат. Колдоруна жетелеген жакшынакай кичинекей балдары турат. Ушунун баары тең кете албай ушинтип ушул жерде турабыз. Урматтуу президент, урматтуу премьер-министр, урматтуу Тышкы иштер министрлиги, бул жерден сиздерге кайрылып аткан себебиңизге өзүңүздөргө маалым болуп жатат. Ошондуктан бизди монол жерден жакшынакай эки өлкөнүн представительдери менен сүйлөшүп, бизге коридор ачып, ушул жерде турган өзүңүздөрдүн жараныңыздарды, бизди кыргыз мигранттарын алып кетишиңиздерди сурайбыз.